Бул кайтаруу же автомат такоо менен пастеризация. Карабалтинский завод строительных изделий имеет богатую историю, и в настоящее время предприятие ориентировано на модернизацию и расширение производственных мощностей. Бул завод боюнча катуу билдирүүлөр пресс-конференцияда болгон эмес. Устурабыз деген уран жок болчу. Элге кайтарып беребиз деген убадалар да жок болчу. Аны жөн эле тартып алышкан. Бирок мамлекетке эмес. Бүгүн заводдун кожоюну Ала Тоо Гидро деген жеке компания. Бирок бул жөнөкөй компания эмес. Анын артында Садыр Жапаровдун жакын адамдары турат. Азат Бурканов, Арзыбек Бурканов деген Садыр Жапаровдун досунун уулу. Нурсултан Чилтенов мурдагы президент Аскар Акаевдин агасынын небереси. Баягы саясий клан кайтып келгендей. Ала Тоо Гидро компаниясына эмне таандык? Карабалдадагы курулуш материалдары заводу, Түп ГЭСи, Ноокат ГЭСи, Сокулук ГЭСи, Охна ГЭСи, Нарын ГЭСи, Түркен ГЭСи, Көгарт ГЭСи, Ала Тоо Green Energy, KC Energy. Айрымдары жаңы түзүлгөн, кээ жөн гана кайра катталган. Айрым ГЭСтерди өздөрү курушкан, айрымдары жөн эле алып коюшкан. Эми алардын колунда курулуш, энергетика бүтүндөй заводдор бар. Ашыкча ызычуусу жок, жымжыртыкта жаңы империя курулууда. Бирок бул элдик эмес. Бул үй бүлөлүк империя. Эми пастеризациянын жыйынтыгын көрсөтөлү. Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсүнө Мадина базары, Камволдук сукон комбинаты, Бишкек Сити, Ыйман борбору жана башка объекттер өттү. Президенттин инисинин жубайына Жиби заводу, Сан Сити, мурдагы Бишкек мэри Азиз Сурахматов менен бизнес өнүктөштү. Арзыбек Буркановдун үй бүлөсүнө заводдор, эс алуу жайлар, казинолор, ГЭСтер жана курулуш контракттар. Президенттин уулу Рустам Жапаровдун досторуна Еврошпал заводу, Модуль Хаус заводу, Ирекиштамда логистикалык борбор, пансионаттар жана башка объекттер. Каныбек Туманбаев президенттин иш башкармасы, анын адамдары аркылуу бардык ири мамлекеттик курулуш долбоорлоруна ээ болгон компаниялар иш алып барат. Ошол эле Хан Сарай, стадион, кызмат үйлөрү жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү. Бул болгону биз иликтөөчү журналисттер аныктай алган гана бөлүк. Биз болгону ким эмне алды деп эсептеп жаткан жокпуз. Биз далил менен көрсөтүп жатабыз жана ачык айтып беребиз. Себеби эгер унчукпай отура берсек, Кыргызстанды өзүнүн менчигине айлантышат. Азыр бизди 97 патрон колдойт. Кийинки максатка болгону 3 адам калды. Эгер ушундай иликтөөлөр улансын десеңиз, бизди колдоп коюңуз.